Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Астраханда 20дан ашык адам баңгизат менен кармалды. Арасында кыргызстандыктар дагы бар. Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери Астрахан облусунда баңгизатын тараткан деп шектелген чет элдик жарандардын тобун кармашты. Бул тууралуу Интерфакс басылмасы министрликтин расмий өкүлү Ирина Волкко шилтеме берип жазды. Полиция Астрахан облусунда синтетикалык баңгизаттардын партиясын тараткан деп шектелген чет элдиктердин тобун кармады. Алардын арасында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары бар. Алар Ставрополь крайында полиция кызматкерлери тарабынан кармалып, Астраханга жеткирилди деген Волк. Ошондой эле Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Астрахандын 20 тургуну буга чейин белгисиз заттан уланып, жандандыруу бөлүмүнө түшкөнүн кошумчалаган. Кийинчерээк алар синтетикалык баңгизатты колдонушканы белгилүү болгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Булак Супер KG. Кыргызстанда рубльдун наркы сомго теңдешти. Орус рубльдин сомго карата расмий курсу теңдешти. Улуттук банктын 21 ноябрдагы маалыматында бүгүн 1 орус рубли 1 сом 0,087 тыйын турат. Бул күнү коммерциялык банктарда 1 рубль орточо 98-99 тыйындан сатып алынып, 1,13 сомдон сатылууда. Кыргызстанда орус валютасынын курсу жыл башынан бери 1 сомдон жогору баада кармалып келип, 24 июнда кескин төмөндөгөн. Коммерциялык банктар 1 рубльду 78-90 тыйындан алып жатканы кабарланган. Рубльдин арзандашы ал күнкү Орусияда Пригожиндин куралдуу козголоңу таасир эткени айтылган. Булак Азаттык. Токтогул кесиндеги посто жоокерди атып качып кеткен аскер кармалды. Токтогул кесиндеги жоокердин өлүмүнө шектүү аскер кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, бүгүн 21 ноябрда саат 16:00 чамаларында Каракөл шаарынын аймагындагы турак жайлардын биринин чатырында жашынып жаткан жери аныкталып, ал сүйлөшүү жолу менен колго түшүрүлдү. Качып кеткен жоокердин жанынан куралы да алынды. Белгилеп кетүүчү жагдай кече 20 ноябрда Токтогул Кестери каскадынын авто базасында жайгашкан номер 1 постунда күзөттө кызмат өтөп жаткан катардагы жоокер, Бишкек шаарынын тургуну, 2002 жылы туулган жаран, өзү менен чогуу кызмат өтөп жаткан жоокер, Ош облусунун тургуну, 2003 жылы туулган жаран менен пикир келишпестиктен улам колундагы кызматты кууга атуучу курал менен атып, окуя болгон жерден куралын кошо алып белгисиз тарапка качып кеткен. Азыркы учурда кармалган жоокер аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген жана тергөө амалдары жүргүзүлдү. Булак Супер KG. Хамас лидери Израиль менен убактылуу элдешүүгө аз калганын жар салды. Хамас кыймылынын Газа секторундагы саясий бюросунун башчысы Исмаил Ханя элдешүү боюнча сүйлөшүүдө кыйла жылыш бар экенин билдирди. Мындай жоопту ал эки тарапка ортомчу болгон жактарга жолдогонун РИА Новости жазды. Кыймыл Катардагы боордошторго жана башка ортомчу болгон тараптарга элдешүүгө жакын калганыбызды кабарлады деп жазылган билдирүүдө. Өткөн жумада Вашингтон Пост гезити АКШ Израиль жана Хамас туткундарды бошотуу үчүн Газа секторундагы согуш отун 5 күнгө токтото турууга келишип жатканын билдирген. Жакынкы чыгыштагы жаңжал. Израиль менен Палестинанын кырды бычак мамилеси 2023 жылдын 7 октябрында Израиль Газа сектору тараптан ракеталык чабуулга туш болгондон тарта курчуп кетти. Сок кургандан кийин Хамас жоокерлери Еврей мамлекетинин түштүк аймактарына кирип барып, кыймылдын аскердик канаты Аль-Акса топон суусу операциясын жарыялаган. Жооп беретинде Цахал Хамаска каршы темир кылыч операциясын баштаган. Израиль чабуул жасалгандан бир нече күн өткөн соң Газа менен чектешкен
кеткен калктуу конуштарды кайра өз көзөмөлүнө алып, сектордун аймагындагы объектилерге соккура баштаган. Мындан тышкары аймакты толугу менен блокадалап, суу, азык-түлүк, электр кубаты, дары-дармек, отун ташуу токтотулган. Газа тилкесиндеги каза тапкандардын саны 13 000 кишиге жетсе, 31 000ден көп адам жаракат алганы айтылды. Ал эми жергиликтүү бийликтин маалыматында Израилден 1,4 000 киши көз жумган. Жабыр тарткандардын саны 5 000ге жакын. Ар кыл эсептер боюнча 200гө чукул израилдиктин Хамаста кармалып турганы айтылып келет. Ал эми аталган уюм бул сан 250гө жакындап бараарын билдирген. Тараптардын аймакты кызыкчылыгы менен байланышкан палестиндер менен израилдиктердин жаңжалы ондогон жылдардан бери аймактагы кагылышуунун себепкери болуп келет. СССРдин келегешүүсү менен 1947 бул Израиль жана Палестина мамлекеттерин түзүү чечимин кабыл алган, бирок натыйжада Израиль гана түзүлгөн. Тель-Авив эки өлкө принцибине макул болгон менен палестиналык аймактарды бошотпой келет. Бир айдан ашуун убакыттан бери тутанып жаткан согуш оту эл аралык уюмдардын, анын ичинен Бириккен Улуттар уюмунун 101 кызматкеринин өмүрүн алган. Бул туурасында буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш билдирген. Булак Спутник KG. Камчы Көлбаевдин унаалары аукциондо сатылат. Мамлекеттик мүлүктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик 6 унаны сатуу боюнча электрондук аукцион жарыялады. Билдирүүдө унаалар министрлер кабинетине таандык экени айтылат, бирок алар мурда криминалдык төбөлгө таандык болгон. Бул унаалар Камчыбек Асанбектин Камчы Көлбаев үй бүлөсүнө мүлүктү мамлекеттин пайдасына бекер берүү келишиминин негизинде өткөрүп берилген деп билдиришти. Сунушталган баштапкы баа 2021 жылкы BMW Alpina XP GT 18 миллион сом, 2019 жылкы Hyundai Genesis 2,18 миллион сом, 2019 жылкы Kia Rio 1,18 миллион сом, 2017 жылкы Mercedes-Benz C600 25,5 миллион сом, 2013 жылкы Mercedes-Benz G500 5,4 миллион сом, 2005 жылкы Toyota Land Cruiser Prado 1,25 миллион сом. Булак Сереп KG. Шайлоого катышпагандарга айып салынат. Мыйзам долбоору тармактык комитетте биринчи окуудан өттү. Бүгүн 21 ноябрда Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитети шайлоого катышпаган жарандарга айып салуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Мыйзамдын демилгечиси депутат Тазабек Икрамов ал шайлоого катышпагандарга 5 000 сом айып пул салууну сунуштоду. Айрым депутаттар бул кыргызстандыктарды шайлоого катыштыруу үчүн жакшы жол дешсе, кээ бири мажбурлоо туура эмес деп жатышат. Икрамов мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп берүүнү өтүнүп, айып салуу сөзсүз түрдө болушу керек эмес деген. Депутаттар жарандарды шайлоого келүүгө кызыктырган башка жолдорду сунуштаса эске алынарын билдирди. Талкуу маалында мыйзам долбооруна министрлер кабинети, юстиция министрлиги жана башкы прокуратура терс корутунду берип каршы чыгышты. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы бул демилгени колдоо чечимин кабыл алды. Мыйзам долбоору 13 июлда Жогорку Кеңештин сайтында коомдук талкууга коюлган. Буга чейин МШКнын төрайымы мындай демилгеге каршы чыккан. Нуржан Шайлдабекова шайлоо милдет эмес, укук экенин белгилеген. Булак Супер KG.